Операциялык столдо 70ке таяп калган аксакал жатат. Бейтап жүрөгүн алмаштырууга муктаж болчу. Буга чейин операция ачык, башкача айтканда адамдын денеси кесилип жасалгандыктан бул ыкма Бейтап үчүн кооптуу эле. Бейтап операцияны Орусиядан кылдырууну пландаштырып жүргөн, бирок ошто уникалдуу операция жасала турганын уккан Бейтап Бишкектен келип жасатты. 1,5 саатта эле өзүнө келгенин айтат. Где-то 1 жыл болду, 1 жылдан бери ошо касса эметип жүргөндө, 1 жылдан бери ооруп жүргөндө анан ишемический атака болгондон түшүндүм да, тиги тилим булдырап калды. Жакшы сүйлөй албай калдым. Память жогото баштадым. Анан кийин такыр эле одышка болуп эле туруп алды, баса албай калдым да. Анан кийин баарын текшергенден кийин ушундай чечимге чыгышты. Дегенде биякта жасаш керек экен, анан бу жерден жасаш керек экен. Сосудту бияктан тазалап туруп, анан бу жерде жүрөктө клапан коюш керек экен. Клапан койбосо болбойт. Кече күнү операция болду, где-то 1,5 саатта болду, 1 сааттын тегерегинде. Болду, ошондон бери мына келип туруп жатам, мына уже 15 саат болуп калды. Жат кыймылдаш керек. Эми азыр бир астан кийин туруп басса болот дейт. Оңой экен. Көп деле кыйынчылык болгон жок. Дарыгерлердин айтымында жүрөктү токтотпой туруп, жамбаш сөккө жакын жерден артерия кан тамыры аркылуу атайын катетерди колдонуп, тави усулунда жүрөк клапаны алмаштырылды. Мында канды жасалма жол менен айландыруу техникасы колдонулбайт жана операция үчүн адамдын денеси кескиленбейт. Одна из них была Бул сүрөттө сиз кирүүчү коронардык артериялар менен аортаны көрүп турасыз. Биз мына ушул жерден сандагы артериясынын функциясы аркылуу артерия клапанын проекциясына киргизилген жүрөк клапанын протезин көрөсүз. Бул оор абалда ушундай көрүнөт. Биз жүрөктүн супер тез стимуляциясын баштагандан кийин жүрөктүн жыйрылышына абдан тез болуп жатканын көрөсүз. Бул электрод аркылуу жасалма жол менен ишке ашат. Биз клапандар жайгашкан бул протезди үйлөтөбүз. Шаар менен үйлөп, андан кийин шаарды алып салсаңыз, кийинки сүрөттө шаар мурунтан эле жогорку экенин жана протездин өзү жипчелүү шакекченин аймагында экенин жана ошол замат дароо иштей баштаганын көрөсүз. Оорулуу үчүн бул операция наркозсуз, оорутпай ишке ашат. Дүйнөдө күн ара жасалчу операция Кыргызстанда 3-чү ирет жасалып жатат. Технологиясы 60-тан ашкандарга колдонулуп, азырынча баары ийгиликтүү аякталган. Кыргызстанда жүрөк жана кан тамырлар оорусу боюнча өлүм СНГ мамлекеттердин арасында 1-орунда турабыз да. Жүрөктүн кан тамырлары жана клапандары ага бирден бир себеп болуп эсептелинет. Жүрөктүн клапандарын алмаштырып, операциялар бул статистика боюнча оорулардын өлүмүн азаят, анан жашоону узартат да. Бул үчүн Кыргызстан үчүн бул өтө маанилүү. Кыргызстандык ахалатчандар улгайган адамдардын жүрөк клапанын алмаштырганы чоң жетишкендик болду дешет. Аларды кубантканы уникалдуу операцияны жасоо учурунда заманбап технологиялардан пайдаланганы саламаттык сактоо тармагын жакшырганынан кабар берет. Мимоза Жаныбек кызы, Хилола Ашурова, Муслимбек Ахмеджанов, Ынтымак, Ош шаары.